Менин суроом канча пайызга чейин жабылат деп атат, шуну колдоп берсек? 81%. Жалпы канча хвостохранилище дедиңиз? 60 бүгүнкү күндө өзгөчө кылдалар министрлигинин балансында турган. 60. Ошол 60тын бир 50дөйү жабылат экен да, ушул колдоп берсек, а? Анан ушулдун баарынан эле ушул уран калдыктарыбы же башка дагы калдыктарбы? Жок, бул жерде болсо уран калдыктары бүгүнкү күндө өзгөчө кылдалар министрлигиндеги жанакы 30тун ичинде майлуу суудагы радиоактивдүү болуп эсептелинет, 3,1 миллион метр куб. Андан кийинкиси болсо шикафтардагы 8 баягы тоо кен калдыктары, алар радиоактивдүү. Ал эми сумсар менен кан бүгүнкү күндө алар болсо токсичныйга кирет, калгандары радиоактивдүү. Ошо баарды ошол уран өндүрүүнүн негизинде калып калгандар да, ошондой? Ооба, ошонун негизинде чыккан. Андан сырткары жанакында болгон өндүрүштө колдонула турган токсичный немелерди алганда дагы тяжелый металл деп коет, ошолордун кең немелери калдыктары бүгүнкү күндө Кадисайда, Канда, Баткен областында и Сумсарда бар ошолор. Бая мен окуп калдым. Эки фракциянын немеси бар экен, а? Ошол аларды эмне үчүн алып атасыңар? Экинчи, үчүнчү окуудан бир колдоо үчүн алып атасыңар да? 3 окууда бир кароо боюнча 5 фракциянын чечими бүгүнкү күндө бар. Барбы? Алардын баары тең международный комитетке жиберилди и бүгүн түштөн кийин Кудай буйрса каралат. Анда биз дагы колдоп берели, чечимди ошентип 3 окууда деп колдоп берели анда. Анан дагы суроом, калганына качан кандай сүйлөшүүлөр дагы болуп атабы, калган 20%-на? Ооба, бүгүнкү күндө мен айтып өткөндөй, Европа биримдиги дагы бүгүнкү күндө өзүнүн жардамын көргөзүүдө. Биякта счет экологическая реабилитация деп, ошонун негизинде ООНдун атайын резолюциясына өзгөртүүлөр киргизип, бүгүнкү күндө атайын счет түзүлгөн. Ага болсо дүйнөлүк коомчулукка жар салып, ушу Борбордук Азияда ушундай болгон кен калдыктардын топтому бар, ошолорду жойбосок регионалдык ушундай болгон өзгөчө кылдалдар болушу мүмкүн деп ошондой жеткизилген дагы. Бүгүнкү күндө ошо счет экологический реабилитацияларга ошо донордук мамлекеттерден 44 миллион евро акча каражаты топтолду да, ошонун 28 миллиону ошо Кыргызстан тарапка бөлүндү. Уже бөлүндү, аны алып келесиңер анда. Аны ал болсо уже өттү, алардыкы болсо гранттык турду. Бу жерде алар негизинде бүгүнкү күндө шикафтар менен Минкуштагы шахта штолиндери толугу менен бүткөрүлдү. Ал Европа бирдимдиги менен. Андан сырткары 23 миллион еврога бүгүнкү күндө майлуу сууга келди и майлуу суунун бакы калдык сактоочу жайлары рекультивациядан өтмөкчү. Значит, калган 20%-на дагы уже финанс булактары табылып атат уже. Ооба, азыр бул күздө, сентябрда МАГАТЭНин чоң кен конференциясы болот. Ошол жакта дагы атайын иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Дагы башка коомчулукка дагы жиберип, бул анткени бак мастер план түзүлгөн. Мастер пландын ичинде бүгүнкү күндө Кыргызстандан 3 объект кирген, Тажикстандан 2 объект, Өзбекстандан 2 объект. Бүгүнкү күндө Кыргызстан тарапка көп акча каражаттары тартылды, бирок Тажикстан менен Өзбекстандыкы дагы бүгүнкү күндө ачык бойдон турат да, алардыкы. Ошонун негизинен аларга да жардам берүү максатында, андан сырткары ошо жетпеген жактарыбызга дагы акча каражатын алып келүү, мобилизация боюнча иш алып барылып атат да. Рахмат, урматтуу депутаттар, колдоп берели анда.